Buna bugün Kırgızstanda reforma işe aşağı деген temada ой жүгүртүп көрөчү. Бул reforma biz için ава менен суудай зарыл эле да. Муну чындыгында бийлик кашандык кылып атат. Reformаны тез жүргүзүш керек эле да. Мына бир кээ бир жерлерде ушу реформа жасап атышат. Бирок эски ушунчалык тоскоол кылып атат да, байкашымча. Маселен мына саламаттык сактоо министрлигинен алып. Алымкадыр мырза, азыркы министр, эң туура кылып атат. Жанагы эскилерди айдап жолго салыпчы. Эми эскилер дегенде мен деле эскиге кирем өзү. Сен деле эскиге киресиң, Замир дос. Бирок ошол орунда көп жыл отуруп алып, көп ооруканаларды монополия кылып алган киши бар. Эми кишилер көп да бизде. Мисалы үчүн Аксакалдын айталы, Мамакеев Аксакалды. Монополия кылып алышканда, мамлекеттин ооруканасы өзү. Ажерге каалаганын салды, мечит да салдырды, эстелигин койду, үй да салып алды. Эми аны айтып эле жарыялап жүрүшөт. Эми чеги болуш керек ар нерсеничи. Өткөндө 4-чү оорукананын башкы врачы, академик жана ортопед Сабыр Жумабековду бошотса, ал ыйлап атпайбы? Эми андагы айттык убагында, эми ал жүрсө ыйлап жөн ыйлабайт экен, аякта көп акча айланат экен. Мен бары ошол оорукананы Сабыр мырза түшкөндө барып көрсөм, баягы эле 20 жыл, 30 жыл мурдагы эле кейпи, эски матрастар, ушундай эле кейпинде турат. А жерде эч кандай иш жүргөн эмес. Өзүлөрү мүмкүн өзүлөрү үчүн жакшы болгондур. Ошого мына азыркы министр батыл киришип, мына ошол монополисттерди ээлеп алган, баягы өзүлөрү магиканга айланган кишилерди кызматтан алып атат. Анан алар жанагыдай дүрбөтү өзүнүн жек жааттарын ошо жерге үйүп алышат да, мисалы үчүн. Маселен, көлдүк болсо көлдүктөр жыйнап алган деп коелу. Тиякта таластык, нарындык болсо нарындыгын жыйнап алат. Анан ошолордон дуулдатып, анан пикетти уюштура коюшат да. Мына бизде реформанын жолу катуу болуп келди 30 жылда. Реформа жасайм деген биринчи президент министр менен иштешкен мен. Чынара Жакыпова деген болгон. Элге билим берүү министрлигинин министри. Ошондо мен Мугалимдер газетасында иштечүмүн. Мына ошол киши келди, Чынара Жакыпова. Эч нерсени карабай, эски ректорлорду, көп жыл отурган ректорлорду, эч иш жазабай жүргөн чоң кызматкерлерди, мектеп директорлордуна чейин кызматтан алып баштаган. Анан ал Акаевдин аялына жетип, ошонун жек жааттарына жетип, анан Акаев Чынара айымдын капризаларына чыдабай калдык деп, анан ырсаңдап туруп кызматтан алып салган. Ошондо Карбалас досум Бакиров ыр жазган, ошо асаба 2 жолу басты. Мен ошолорду жатка билем. Мына айтып берсем да болот. Чынара Жакып кызы чыңырган чындык эле, чындыкты мээлеп аткан сынды көз сынды жебе. Чынара Жакып кызы шамалдай чогуу учурган, жогутулган, жайдары батальонго түкүрдүм мен Римдин буйсторундай чогултулган дейт. Мына ошол Акаевдардын кызматкерлерин Акаев баштаган ошондой кишилердин образын ачып берген эле ошол. Анан ал киши сорос иштеп кетти, мына кийин эмне болду билбедим. Ошол сыяктуу азыр реформа жасап аткан мен 1-2 даректи билем, бирок абдан тоскоол болуп атат да. Мына кандай Алымкадыр мырзанын артынан 3 орун басары жанагыдай протест кылып билдирүү жасап чыгып атат. Мунун өзү уюмдашкан, жана тамырлашып кеткен да ошол монополисттер. Алымкадыр мырзаны колдосо болот. Албетте жанагыдай кээде кекерлеп жанагыдай бир орой айтканда бандитизмдин сөзү менен сүйлөбөйм, мындай врач деген, мугалим деген бул абдан гумандуу билим, адистик, ошону бир маданияттуу дейин десең, реформа андай жөн салды, чындык деген жөн салды айтылбайт, катуу айтылат да, бир чети ушундай. Анан мына өзүм иштешип жүргөн, өзүмдүн эле басма сөз тармагын алалычы. Мына Эркин Тоо деген газет бар. Мамлекеттик газет. Парламенттин жанагыдай бүт иш кагаздарын басат ошол. Эркин Тоодо ушул Бакбек Аленов деген жигит келди. Ушул өткөндөрдүн баарын жанагы көп жыл отурган кишилер бар ошол жерде. Акчаш болгучу отурган көп журналисттер бар да. Алар көбүнчө жанагы мыйзамдарды басат. Анан алардагы ошо кесиптештерим өзүлөрү да монополистке айланып калган. Иш жасабай эле ошол бир
акимчиликке же бир жерлерге барып акча котоп турушат да, ошонун каланча процентин өздөрү алат экен. Анан айлыктары да абдан көп. Ошого аябай көнүп алышкан да. Чыгармачылык жок. Чыгармачылык орусча айтканда подход өлгөн, мындай айтканда. Ал барсаң, ошол папка көтөрүп эле, ары бери басып эле, анан ушак сөз айтып эле, ошо уюгун айланган да. Ошол газетага мына реформа жасайм деп аракет кылып атса, жанагыдай Сымбат Бакситова ошогон калемдеш карындаштарым, айрыкча кыздарга, аялдарга салат да бизде. Аялдарды түртүп коюшат да бизде Кыргызстанда, ушу акай бийлигинен бери ошондой. Жанагы эмне деген обон аялдар деген чыкпады беле кесинде, мына биздин намысы жок эркек бийликтер аялдарга салат да көбүнчө. Ошолорго шилтеп коюшат. Анан алар арыз жазат. Кийин да бир карындашыбыз арыз жазып туруш жерден. Анан баланча деген тажрыйбалуу, баланча деген тиги кызматкерлерди ошо пенсиясына шылтап кызматтан кетирди деп. Мен карабастасым ошол жерде иштечү. Ал өзү ыктыяры менен кетти, Бакиров. Ал жерде чыгармачылык калбай калган эркин тоодо. Мына мен тамашалап айтчумун. Мени бир комнатага отуруп жаздырчы ошолор менен. Жаздырчы, мына макала жаздырчы, жөнөкөй эле макала жазалы. Сочинение алгандай. Жаза албайт көп. Репортаж деген жанрлар өлдү. Мына абдан мындай жандуу ошол окуяларды, коомдоо окуяларды, чындыкты чагылдырып турган репортаж, анан жана көркөм очерк деген мыкты жанрлар болгон Союздун убагында. Ошолордун баары жок. Анан ал жерде жазса эле бирөөлөрдү мактабай, анан бирөөлөрдөн чайчып алып ырларын чыгармай, же болбосо чыгармасын басмай, же ушундай эле бир жайбаракат араба, баягы арабам сынбасын, өзүм өлбөйүн болуп, ушу жүргөндөрдүн баарын ошол жанагы Бакбүрөк Аленов деген мырза бошотуп атса, ошончо каршылык болуп атат бизге. Мына ушундай мына президент тарабынан колдоо жакшы болуш керек да. Реформа жасатыш керек. Мына аба менен суудай сарыл. Бизге абдан бардык тармактарда реформа талап кылып турат. Суусап турат реформага Кыргызстан. Мына ушундай акыбал.